Физикалык чоңдуктарды ченөө. Физикалык чоңдуктар атайы приборлор менен ченелет. Бизге белгилүү болгондой, физикалык приборлорго секундомер кирет. Анын жардамы менен убакыт ченелет. Тараза менен телонун массасын ченейбиз. Суюктуктун көлөмүн ченөөчү прибор мензурка, ченөөчү цилиндр. Эң жөнөкөй ченөөчү приборлордун бири сызгыч. Ал телонун узунун, туурасын, бийиктигин ченөөгө мүмкүнчүлүк берет. Башкача айтканда, сызыктуу өлчөмдөрү. Мисалы, биз карандаштын узундугун ченейбиз. Ал үчүн 1 сантиметр болгон кесинди карандаштын узундугуна канча жолу дал келээрин белгилейбиз. Башкача айтканда, карандаштын узундугу 1 сантиметр болгон кесинди менен салыштырабыз. Кыймылдын убактысын ченөө да ушул сыяктуу. Маятник алабыз да кыймылга келтиребиз. Секундомерди маятник кыймылга келген учурда кошобуз. Маятниктин кыймылынын башталуу менен анын токтошунун ортосундагы убакыт аралыгын өлчөө үчүн берилген аралыкта канча секунд бар экенин билүү керек. Бул убакыт аралыгын 1 секундага барабар убакыт аралы менен салыштырабыз. Ошентип, физикалык чоңдукту өлчөө үчүн аны бирдик катары алынган бир тектүү чоңдук менен салыштыруу керек.